Саламатсыздарбы, урматтуу атпай журтчулук. Сиздер үчүн белгилүү калемгер, санжырачы Ахмат Карбай уулунун Садыраке китебин окууну улантып, китептин Алматыда бөлүмү сунушталмакчы. Ак падышачылык Россия кыргыз жерине өз бийлигин орнотту. Отурчу жеке кызыкчылыгын баарынан жогору койгонун карапайым калк али түшүнбөдү, маани дагы бербегенсиде. Кылымдар бою калыптанган көчмөн кыргыздын башкаруу ыкмалары четке кагылды. Шайлуу, адилдик, нарк насил, адаттар сөз жүзүндө колдонулган сыяктанып көрүнгөнү менен журттун мүнөзүндө болбогон жок нерселер жакшы жүрөлгө катары элге таңуулана баштады. Болуштук шайлуу кыргыз урууларын жикке, ажырымга бөлдү. Ак падыша төрөлөрү кыргыз башчыларын каалагандай калчай баштады. Натыйжада болуш кайсыл уруудан шайланса, ошол уруу намыска жетишкен болчу. Аны жеңиш үчүн бүткүл уруу акча, дүнүйө, мал-мүлк жыйнады. Кыргыздын үч уктаса түшүнө кирбеген кошоматчылык, паракордук деген балекеттер элдин аң сезимине сиңе баштады. Кандай болсо да жакшылыктан элдин үмүтү үзүлбөдү. Журт ичинен элдин таламын талашкан эр-азаматтар чыкты. Алар элдин үнү, үзүлбөгөн үмүтү, чыркырап турган чындыгы, кашкайган намыс эле. Мына ушундай жагдайда Кытай бийликтери кыргыз жерине доомат кое баштады. Букардын көк ташынан берки аймак, Ташкен, Ош, Кыргызстандын айрым жерлери талашка түштү. Жергиликтүү эл өкүлдөрү катышкан жер чегин тактай турган укуктуу комиссия түзүлдү. Россия, Пржевальск, Семенов, Тяньшанскийден жер чеймесине таянды. Комиссиянын төрагалыгына полковник Колпаковский дайындалды. Ага жергиликтүү эл өкүлдөрүнөн туруктуу комиссия түзүү укугу берилди. Комиссиянын мүчөлүгүнө Чүйдөн Байтек Баатыр, Солтонун чоң айылчы уругунан Чолпонкул, Ысык-Күрдөн Садыр, Бугулардан Шапак Ногойбайдын ордуна Кыдыр дайындалды. Чыгараны тактуу эки зор өлкөнүн тирешүүсүнө айланган сыйт. Кимиси кубаттуу, кимиси айламалдуу. Эки ортодо чыныгы жер ээси кыргыз эмне болот? Айтор Садырдын ою бир жерге токтободу. Жүрөктү каптаган түпөйүл ойлор. Эмне жыйынтык чыгат? Комиссиянын колунан бир нерсе келеби? Дегеле анын пикирин уккан, эсепке алган улук чыгабы? Бул зор окуянын чечилиши туңгуюк. Эмне кылса да Кытай менен жерим дей албайт, ал эми Россия да анте албайт. Анткенге алардын укугу жок. Бирок Чыгыш Түркістандагы уйгурлар, Кытай букарасы, кыргыздар Россиянын карамагына өткөрүлгөн. Сөз ээлери Чыгыш менен Батышка тиешелүү эки чоң мамлекет кадыр барктуу, ар ким булар менен кааласа да, каалабаса да эсептешет. Жагдай оор. Ата журт ыйыктыгы, кылымдар бою өз эркиндиги үчүн эр-азаматтары канын төгүп коргоп келген тууган жердин, кыргыздын келечек тагдыры не болмокчу? Көзүн жаң ачкан наристедей алсыз экенине Садыр ичинен намыстанды. Өз жерине ээ эмес экендигине ичи сыйрылды. Өкмөт саясатына аралашкан бир да кыргыздын жоктугу канатын кести. Кыдыр ээрчте келген Ногойбай молдо тилмештик кылды. Улуктар ажалуу төрөм, ак падышабыз кыргыз эли менен шартнама түзүп, жердин ээси кыргыз деп тааныса, Кытай биз менен эсептешет. Эгер көпчүлүгүнө салып, кубатына чиренип, опуза көргөзсө, улук төрөм, сиздер бизге болушууга акылуу болосуңар. Ошондо гана кыргыз эли жер, суу, тоо ташы менен чындап ак пашанын букарасы болуп, ак пашанын амирин тутабыз. Алай, Ош, Анжиянды Самарканга, Жалал-Абад Талас Ташкенге, Чүй Ысык-Көл Нарынды Алматыга каратып бөлсөңөр, анда кыргыз жери таланып, жерсиз калат. Ата конушунан такыр айрылат. Улуктар, муну сиздер эсиңиздерге албасаңыздар болбойт. Пржеваль, Семен Тяньшанскийдин кыргыз жерин чийген карталары жокко чыгат. Бүтүндүгүбүздү колдой турган болсоңор, ошондо гана биз талашка чыга алабыз. Ошондо гана биз укуктуу жер ээси боло алабыз. Жер үчүн биздин болушар боорубуз катарында сиздер дагы толук укукка ээ боло аласыздар. Башка жол жок, деген кыргыздын оюн Садыр улук төрөлөргө билдирди. Кыргыз өкүлүнүн бул сөзүн ичкериден келген төрө жактыргансыды. Дагы кандай пикирлер бар, деди Колпаковский. Бала туура айтат, бул сөз тапты эмес, көз тапты дегендик, деп Байтек Баатыр Садырды колдоп, бак жайган сакалын сылады. Элдин атынан сүйлөп жаткан киши бийлик ээси же бийлик ээсинин атынан сүйлөй турган укуктуу жолдомосу болууга тийиш, деди ичкериден келген төрө.
ар бир кыргыз өкүлүнүн пикирин уккусу келди. Түп тамырдан азаттык бербесеңер дагы шартнамага кол кое турган укук ээси деп бирөөбүздү көргөзсөңүздөр оң болор бекен, деди Кыдыр. Мыйзам боюнча бардыгы элдики деп айтып жаткан сөзүңүздөр ырас болсо, ошол элдин акысына адилдик болсун. Кайсы заман болбосун падыша, султан алдында букаранын өз орду, өз даражасы бар эмеспи, деди Байзак. Бул талкуунун жыйынтыгы 3 күндөн кийин чыкты. Натыйжада Кара-Кыргыз убактылуу букара өкмөтү түзүлдү. Өкмөт башчылыгына Шабдан Жантай уулу дайындалды. Бул жарлык жалпы элге жарыяланган жок, падышанын кароосуна жиберилди. Шартнамага ылайык курулган жашыруун чечим менен жыйын аяктады. Шабдан жарым паша болгон деген сөздүн түпкү теги ушундан калган. Шабданды полковник Колпаковский өз ордуна калтырды. Кара-Кыргыз убактылуу Бухара өкмөтүнүн өкүлү күбөлүгүн Садыр Жолболду уулу алды да Кыргыз өкмөтүнүн өкүлү катары ал эми мамлекеттик байкоочу укугу менен Колпаковский орус делегациясын өзү баштап Кытай өкүлдөрү менен сүйлөшүүгө Ташкентке жөнөп кетти. Ташкент шаарында генерал Куропаткин башында турган орус өкмөтү эки тараптын элчилерин мамлекеттик желектерди илдиртип тоздурду. Кытай өкмөтүнүн өкүлдөрү карта, чиймелерин жайышып, 15-16 кылымдарда Кыргыз Алтай кыркатоолорунда жашагандыктарын, бул жер уйгурлардык экен деген, уйгур мамлекети Кытай тарабынан каратылганын, демек жер Кытайдыкы деген дооматтарын айтышты. Орус өкүлдөрү Россия, Франция, Англия, Германия, Кытай өлкөлөрүнүн окумуштуулары аныктаган кыргыздардын тарыхы, тили, маданияты, ата журту жөнүндөгү илимий эмгектерин котортуп, Кытай өкүлдөрүнүн куру дооматтарын жокко чыгарышты. Кытай өкүлү жерге көмүлгөн бекет бар деп чыкты. Ошондой эле жок болуп кеткен шаарлардын аттарын атады. Бул талашты тактоого жер ченөөчү кабарчылар жиберилди. Алар жерге көмүлгөн бекеттерди таппай келишти. Шаарлардын аттары дагы далилденген жок. Сиз Кытай жерин талашып жатасызбы, же уйгур жерин талашып жатасызбы деп сурады Садыр. Албетте уйгур жерин аныктаганы келдик, деди Кытай өкүлү. Андай болсо, эмне үчүн өз жерине жан ачыган жаныңызда ээрчиген бир уйгур көрүнбөйт? Муну кандай түшүнсөк болот таксыр? Деп сөз улады Садыр. Кытай өкүлү суроого жооп таба албады. Ташкенттеги тартыш ушуну менен бүттү. Генерал Куропаткин менен Колпаковскийдин Кара-Кыргыз Бухара мамлекетин түзүү жөнүндөгү ойлору азырынча туура тактика экендигине ынанышты. Жарыяланбаган Кыргыз өкмөтүнүн курулушу саясат сыры бойдон кала берди. Кытай-Кыргыз чек арасы бөлүнгөнчө мыйзамсыз Кыргыз мамлекети жашай бермекчи болду. Натыйжа маанилүү, анын туура же туура эместигин келечек көрсөтөт. Ишиңердин башталышы жаман эмес, калганы да ушундай ийгилик менен аяктасын деген каалоолорду айтышып, генералдар кош айтышты. Комиссиянын мүчөлөрү Анжан шаарына поезд менен жолго чыгышты. Жер чегин аныктоочулар Анжандан жеңил трашманкелер менен Ошко келишти. Курманжан датка баш болгон оштуктар тосуп алышты. Комиссияга Оштон дагы жаңы мүчөлөр кошулду. Алар чек араны тактоо иштерин улантышты. Жерге тал өрөөнү Кыргызстандын чегинде калды. Өрөөндүн тоо кыркаларынын башы Афганстан менен чектелгендиктен жерге талга бекет орнотулган жок. Маселе Афганстан, Тажикстандын катышуусунда Анжан чек ара суроолору менен бирге каралсын деген орус-кыргыз шартнамасы түзүлдү. Көпкө созулган талаштан кийин Кашкар, Үч Турпан, Какшал, Кызыл Суу Кытай мамлекетине карай турган болду. Ортого чек ара бекеттери орнотулду. Кыргыз чек арасынын өтө оор, татаал маселелерин тактоо кийинки жылдын тек айында кайрадан улантылды. Кытай өкүлдөрү быйыл катуу даярданып келишиптир. Иш баягы эле санчыра сөздөр менен башталды. Садыр түндүк Кыргызстанды жакшы билгендиктен Каркыра, Жылдыз, Шөкүлө, Макмал жана башка жер суу аттарын кыргызча мыктылап, такалбай, шыдыр чечмелеп түшүндүрүп жатты. Сарке балган койгон чек таштан берке Сарыжон, Чар, Жылдыз, Кундуз, Күнөз, Нарынкул деген жерлердин аттары да аталды. Кытай өкүлдөрү Садыр менен сүйлөшүүдөн баш тартты. Кайрадан Куропаткин кол койгон шартнаманы көтөрүп чыгып, кытайлыгын карматып көшөрдү. Жаңы түзүп келген карта чиймелерин көргөзүшүп, Тяньшан деген атты далил катары бетке тартышты. Жер чеги катуу талашка айланды, дагы бир жылга кийинкиге калтырылды. Карта чиймелер падыша алдындагы
Эки улуу мамлекет ортосундагы чегара талашы бүтпөдү. Мурда Куропаткин кол койгон мыйзамдуу аныктамадан Кытай тарап баш тарта албады. Теге илгертен кыргыз жер деген Текес, Сарыжон, Чар, Жылдыз, Күнөс аймактары, Кулжа, Кашкар, Үч-Турпан шаарлары мурда Куропаткин кол койгон келишим боюнча Кытай мамлекетине өтүп кетти. Чегара тактоодо Садырдын кадыр баркы көтөрүлдү. Шабдан менен Садырдын кызматын Ак Пашанын улук төрөлөрү жогору баалашты. Экөөнө чен, сыйлык, жашоолору үчүн түбөлүк пенсия ыйгарылуусу боюнча генерал Куропаткинден колу коюлган өтүнүч кагаз Ак Пашанын өзүнө жиберилди. Ак Пашанын жарлыгы тез эле чыкты. Шабдан Баатырдын, Садырдын абройлору эл арасында артты. Садырды тосуп алууга Эгемберди баштаган 10 чакты киши Верныйга барышты. Жолдо Садыр баштаган топ Болуш Тынай ичинде Сооронбайдын дүрү бар, Солто менен Тынайдын Соолбос кызыл гүлү бар деп аты чыккан кадимки дүрдүн үйүнө кайрылышты. Элеттен конок каадасын эске албаган дүр конокторун кесме менен сыйлайт. Кесме ысык көлдүн Теңир Тоо эли көрөлек гүлдүү чыны табактарга коюлуп, коноктордун астына коюлат. Садыр мырза, деди дүр, биздин жер ысык, мал тоодо, жайлоодо. Пайгамбар баарына ыраазы, тамакка караңыздар дейт. Жанатан бери дүрдүн короо жайына, алма багына, үй ичиндеги баалуу эмелектерине суктанып, өз элинин акыбалын, жеген ичкенин ойлоп, көңүлүндө арданып отурган. Манап дүрдүн сөзүн укканда Садыр чарт жарылып кетти. Бул эмне деген тамак? Кесме, Садыр мырза. Ал жыйна. Мындай тамакты биздин элде 6 ай суу ичип, мурду жел болуп бузулган киши ичет. Ит аякка куйгансып, мунуңду бул кашык менен ким ууртап төгөтөт? Тарткыла жигиттер деп ордунан өйдө турду. Дастуркун шашлыш жыйылды. Жүктүн үстүндөгү камчысын алып, сандыктын үстүнө 42 жыйылган жаздыктарды карылуу кол шилтеген камчы менен жара-жара тилди. Минсе ат болбосо, сойсо кой болбосо, муну несине тизип алган деп кайра-кайра чапкылап жүктү сапырды. Кой деген киши болгон жок. Үйдүн ичи апырык-сапырык эле болуп калды. Айып бизде, Садыр мырза, жай алыңыз. Айып менден кетти. Бир ачууңузду бериңиз деген дүрдүн сөзүнө болбой аттанды. Айылдан узай бергенде, Садыр, жанагы тамак жакшы эле тамак көрүндү эле, кайсы жинин кармап кетти? Деди Эгемберди. Ошондой кесмени сенин кайсы катының камыр ыйлеп жасап берет? Алар келсе, алдына ала кейис төшөп, эр токумун жаздап түнөтөсүң. Ошол эртеңкини ойлогон ызама жиним келди. Түркөй көр турмушка көмүлгөн. Жаман тердигин сапырылтып, арык сараласын теминген. Ага тууганыңдын артта калганына жиним келди. Агаң экөөңдүн азыр 6000дей коюң, 1000ден ашык жылкың бар. Мынча коноктун астына жаяр, канча шейшебиң, канча жуурканың, башына жаздар канча жаздыгың бар? Ошонун жоктугуна жиним келди. Эртең алар айылга барса, чоң табак этиңден башка эмне сыйың бар? Ошого жиним келди, деп астындагы атын темине жөнөдү. Арадан 3 ай өтпөй Верныйга Садыр кайра чакырылды. Садыр жанына Эгемберди, Ысмайылды алып, кууган төрдү ашып Верныйга келди. 3 тубандан өкүлдөр чакыртылыптыр. Жыйын салтанаттуу ачылды. Кош бүркүт эң тамгалуу падышанын туусу көтөрүлдү. Кыргыз жери аймактарга бөлүндү. Ар бир аймакка жаңы болуштар шайланары айтылды. Жыйында Ак Пашанын Шабдан Баатырга, Саяк Садырга ыйгарылган сыйлыктар, ээликтер жөнүндөгү атайын жарлыгы окулду. Жарлыкка ылайык Шабданга 600 теше жер, жылына 400 теңге, Садырга 400 теше жер, жылына 200 теңге өмүр бою бериле турган болуптур. Андан тышкары экөө тең бүт салыктардан бошотулуптур. Эртеси какайта тизилген аскерлердин өңүндө Шабданга Россия армиясынын подполковниги аскердик чини берилди. Мындан тышкары жер чегин аныктоого катышкандарга баалуу ар кандай сыйлыктар тапшырылды. Кыргыздар ээлик кылган жерлерге чарбанын жаңы түрлөрү киргизилери жөнүндө сөз болду. Жерди айдап, дыйканчылыкка өткөрүү, сугат иштерин колго алуу, арык өстүн каздыруу айтылды. Элди отурукташтыруу жөнүндө жарлыкта окулду. Кыргыз урууларынын менчик жерлери аныкталды. Алардын укуктары да белгиленди. Белгилүү бир даражада жер мамлекеттин карамагына өттү. Көчмөн кыргыздардын жакыр жалчылары жер иштетүүгө өтмөй болду. Ак Пашаны даңазалаган жаңы агым чыкты.
Ак Пашанын жарлыгына ылайык Садырга Ысык көлдүн күнгөйүнөн 400 теше жер бөлүнүп берилди. Эки ак суунун ортосундагы 17 зым карагайдын арасындагы көлгө чейинки узун тилке аймак ошентип Садырга таандык болду. Ошондон бери бул жер 17 карагай деп аталып калды. Ишмердүүлүгү, жөндөмдүүлүгү, көрөгөчтүгү, калыстыгы, чечендиги, эч кимден тартынбаган тикелиги, акылмандыгы, казак-кыргыздагы калыстыгы Садырдын атагын арттырды. Бардык маселеде чындыктан тайбастыгы өмүрүнүн акырына чейин бий үстүнөн бийлик айтып, кан ишине калыстык кылгандыгы үчүн Саяк Садыр, Садыр аке деген урматтуу атка татыктуу болду. Садыр бийлиги жок бий болду. Сиздер белгилүү жазуучу, санжырачы Ахмат Карыбай уулунун Садыр аке китебинин Алматыда баянын уктуңуздар. Окуган Кипариса Сурахманова. Китептин уландысы кийинки чыгарылыштарда. Китепти аудиолоштуруу демилгеси Ахмат Карыбай аксакалдын уулу Кубанычбектин үй бүлөсүнө таандык.